Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан кайрымдуу инсан берүүсүнүн экинчи көрсөтүүсү. Биздин берүүнүн башкы демөөрчүсү Кыргыз Оймолору компаниясы. 9 ай жүрөгүнүн алдына мээримин төгүп баккан энесин, канатына калкалап баккан атасы ошол балдары, кыздары чоңойгондо дал ушундай абалга карылар үйүнө алып келип таштап кетет деп эч кимдин оюна келбесе керек. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын мейманы КТРК Музыка каналынын алып баруучусу Айпери Суранчиева. Саламатсызбы, Айпери айым? Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, Айпери айым өзү колун сунуп, мен дагы бир апанын, атанын батасын алат элем деп келип калган учуру, келиңиз анда алдыны көздөй барып, биздин бүгүнкү каарман менен таанышалы. Жарайт, бардык телекөрүүчүлөргө салам айтам. Себеп дегенде айтат го, кыргызда берген колдон дагы алган кол артык деп чагымсарындай. Кол сунганга биз дагы даярбыз. Таанышсыздарбы, жолуктуңуздарбы? Жолукканбыз, өткөн жума эле таанышып, ырдап бизге сонун өзүнүн өнөрүн көрсөтүп аткан. Негизи эле Гүлжакан эже өтө таланттуу айым. Жүзүнөн эле билип турбай күлүп, жайнап, жылдызды эжеке. Жылдызды эжеке. Буюрса, бүгүн сизге биз бактылуу мүнөттөрдү, бактылуу көзөмөлдөрдү тартууларга болушунча аракет кылабыз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, жакшы силерди көрүп мен кубанып отурам. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Дал ушул командадагы сизди тандаганга дагы мен абдан таң калдым. Себеп дегенде кечинде эле сизди ойлоп койдум эле, ушул эже барса сонун болот эле депчи. Мынакей пенденин оозунда болсо Алланын кулагында болот деп коет. Мынакей Кудайым буйруп, бүгүнкү мүнөттөрдү экөөбүз чоң көрөбүз. Команда менен телевидениеде көрүп, өзүм суктанып калчу элем, ушундай жерге барса жакшы болот эле депчи. Эми баягы тилеген жетет экен да, тилеген жакшы, ошондой жетет экенсиң. Мынакей бүгүнкү күн мага аябай сыймыктуу күн десем да болот силерге жолукканыма. Рахмат. Анда даярсызбы? Даярмын. Kadırın bilinmeyeni, kadırlap sıylap gelenin, hak süttü aktaş kıyınğa, uşulur sizge bilegin, uşulur sizge bilegin. Elekem benim baylığım, geçmeniz sozun kaygını. Урматтуу биздин көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле биздин Айпери айым апабызды үйдөн алып чыгып келип, азыркы учурда Улуутоо чайканасында түшкү тамактанууга келдик. Азыр маекти чай үстүндө улантып, тамакка карайлык. Sağınıç gülüm geçer. Жакшы, негизи ошол сизде болгон биздин кыргызыбыздын кыздары, кайрымдуу иштерин кылган башка элдердин, башка биздин замандаштарыбыздын көңүлүн инсандар көп болсун, Көңүлдөр көтөрүлдү. А биз болсо үнүбүз жок болсо дагы колдоп, коштоп, жаныбызда бийлеп турганга жарайбыз дебейинби? Ил которган боз ой жанаша, сөз ыргытам сага тамаша. Тартычудай алып өзүңү, тарынасың эрке балача. Tartıçuday alıp özündü, tarınasın erke balaça. Tartıçuday alıp özündü, tarınasın erke balaça. Gülkün kaçıp önüm yumuşarı, ayanıçtı yüzüm sumsayı. Kızdın bari mende durgansın, kızganasın nege mınçalı.
Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле Айпер айым биздин апабыздын бут кийим алып берейин деп шаарыбыздагы магазиндердин бирин алып келди. Сөз сизде. Ооба, Кудайым буйруса, азыркы учурда биз бут кийимдер дүйнөсүндө галерея обувиде турган мезгилибиз. Апа, каалаган бут кийимиңизди тандаңыз. Бизге бул үчүн Ханзада деген сулуу бийкечибиз жардам берсин. Размерлери бар экен. Сизге өзү кайсыл бут кийим жакты? Жаккан бут кийимин алдык. Мындай буюрса биз салондорго барабыз. Андан кийинки биздин сапарыбыз сизге кооз бергөндө дагы алып беребиз. Апа, билесизби, мурун биз 30ка чыккан эжелерди көргөндө бир картаң эжелерди көргөндө болчук эле. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мынакей 30ка деле чыгайын деп калдык. Бирок жүрөгүм ошол бойдон эле жаштам. Сиздер деле балким мынакей 60тан ашып калыптырсыз, 60тын кырын ашып калыптырсыз. Сиздин эле жүрөгүңүз баары бир жаш баладай эле болуш керек. Биздики ооба да ушул жаш эле баладай өзгөгө көрүнбөсөң, өзүңдү 18 жаштагыдай эле сезесиң. Макияж жасоону туура көрдүк. Ал үчүн бизге визажист кызыбыз Айдина жардамга келет. Кудайым буйруса, азыр апабызды сонун кылып жаркыратып биздин колубузга өткөрүп берет деген ишеничибиз чоң эмес, Ооба. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле биздин Байзакова Гүлжакан апабызды таптакнакай 18 жаштагы кыз кылып койдуңуз десек жаңылышпайбыз. Айпер айым, сизге ушунчалык чоң ыраазычылык билдирсеңиз, Гүлжакан апа сизге жактыбы дейсиз? Мага жакты, Айперге чоң рахмат. Ооба, Кудайым буйруса, азыр чаш жасалганын сонун кылып жасайбыз дагы. Андан кийин кооз көйнөктөрдү кийип, болушунча сүрөткө түшөбүз. Урматтуу биздин кайрымдуу инсан долбоорунун көрүүчүлөрү, өзүңүздөр жантан бери баамдап тургандай, биздин Айпер айым апабызды баштан аяк кийинтип, жаркыратып, боентуп, чачын жасатып, эң бир жакшы кубанычтарды тартып алып турасыз. Сизге Аллах таала ыраазы болсун. Мен ушу силерге ыраазымын. Рахмат. Башынан аягына тең кийгизгениңерге абдан чоң ыраазычылыгымды айтам. Сиңерге ийгилик, бакыт таалай, ачык асман, кайда жүрсөңөр да аман болгула. Бактылуу кыздардан, бактылуу үй бүлөлөрдөн болгула. Кадырын билем мен эми, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйынго, ушулар сизге. Ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр көп болгондой эле Айпер Суранчиева бүгүнкү биздин каарманыбызды бул жактан алып кетип, жаркыратып кайра алып келип, сизге дагы бир ирет ыраазычылык айтуудан эч тажабайбыз. Аллах сизге ыраазы болсун. Үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен ушундай жаркырап аман эсен жүрө бериңиздер. Сизге кандай жакшылыктарды кааларымды билбей турам. Биз дагы ыраазыбыз сизге, апа. Сизге чоң рахмат чакырууңуз үчүн. Негизи эле айтып коетко, өмүр өткөн күндөр эмес, эсте калган күндөр деп. Анын сардай Гүлжакан апа үчүн бул күн эсте калган күндөрдүн катарын толукта деп мен толук ишенем. Ар дайым бар болуңуз, ден соолугуңуз чын болсун. Номериңизди жазып алдым. Буюрса кабарлашып, ден соолуктарды сурашып, чер жазышып, ырдашып туралы. Ошондой ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кайрымдуу инсан программасын биз ушуну менен жыйынтпайбыз. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Жарайт анда, жакшы туруңуз, апа. Апа ке сизге белегим, энекем менин байлыгым. Ардактуу көрөрман, карысы бардын ырысы бар демекчи, келиңиздер. Колубуздан келген жакшылыгыбызды аябай аталарга, апаларга, бөбөктөргө жардам берип, кол сунуп, Аллах алдында сооп табуудан качпаңыздар. Эгерде сиз дал ушул проекттин каарманы болгуңуз келсе, комментарийге жазып, же болбосо Instagram баракчабыздын кайрымдуу инсан
баракчасына тиркелип, ошол жактагы көрсөтүлгөн номерлер менен биз менен байланышсаңыздар болот. Сиздер менен Кайрымдуу инсан программасынын экинчи бөлүгү болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ömürdün gülü solbosun, ögünüç gündür bol bolsun. Özgölür kapa bolsun